Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата коюлган кылмыш иши кыскартылып, сот залынан бошотулду. Бул көрүнүш коомчулуктун талкуусуна түшүп, Матраимовду абактан чыгаруу себебин ар кандай божомолдошууда. Бирок талкууга түшкөн бул маселенин чынтыгүнүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Азаттыкка берген интервьюсунан так даана түшүндүрүп өттү. Акыркы жолу Райымбек Матраимовду жанагы камакка алганда ошол Али Тактоконовдун жана Азаттык радиосунун иликтөөсүнүн негизинде баягы Райымбек Матраимовдун чет жерде имуществолору бар, ошолорду караган жоксуңар, ошолорду толтогон жоксуңар деген бизге доолор коюлган. Ошондон биз ал кишини башка жака, чет жака качып кетпеш үчүн аны биз камакка алганбыз. Белгилүү болгондой, тергөөнүн жүрүшүндө журналисттердин талабы биринчилерден болуп эске алынып, Азаттык медиа мекемеси жүргүзгөн журналисттик иликтөөгө таянып, башкы көзөмөл органы өнөктөш өлкөлөргө, анын ичинде Дуа Эмиратына УКМК расмий аныктама алууга кат жолдогон. Ошол акыркы 2 айда биз бардык мамлекеттерге запростор жөнөттүк. Бул СНГ мамлекеттеринин баарына жөнөттүк. Кытай, Эмираты, Дубай баарына жөнөттүк. Буга чейинки иликтөөлөрдө көрсөтүлгөн маалыматтардын чынтыгын аныктоо үчүн жөнөтүлгөн каттардын жыйынтыгы келип, анын негизинде кылмыш иши кыскартылганын айтты төрага Ташиев. Райымбек Матраимовдун жана анын үй бүлөсүнүн чет жерлерде имуществосу жок, өзүнө катталган жана жакындарына катталган эч кандай бир үй мүлктөрү жок деген кагаздар келип түштү бизге. Ошондон кийин гана биз ишти токтотуп, аны чыгарганга мажбур болдук. Адамдын укугу дегендеги бар да, адамды биз жөнөн-жөнүндө кармап, камакта отурганга бизге дагы эртең жооп беришибиз керек. Эгерде ошол кайсы бир мамлекеттен ошондой бир запростор жөнөткөнүбүздө, кайсы бир мамлекеттен бизге мындай положительный ответ келип калганда, биз сөзсүз түрдө ошол жака сотрудниктер жөнөтүп, ошол имуществолорун алып, жана ошол имуществонун тегерегинде ал адамды биз жоопко тартсак болмок. Бүгүнкү күндө аны жоопко тартууга эч кандай негиз жок болгондуктан биз аны кое берүүгө мажбур болдук. Такталган жагдайларга таянып, кылмыш иши Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 26-беренесинин 1-бөлүмүнүн 2-пунктун алайык, кимдир бирөөнүн кыймыл-аракетиндеги кылмыштын курамы жок деген негизде өндүрүштөн кыскартылган. Жазык процессуалдык кодексинин 248-беренесинде кылмыш иши тергөөчү тарабынан жогорудагы негиз менен кыскартылган учурда, ушул эле кодекстин 118-беренесине ылайык бөгөт коюу чарасы токтоосуз түрдө жокко чыгарылууга тийиш экендиги көрсөтүлгөн. Документтерге гана ишенем. Бизге расмий түрдө бардык мамлекеттерден жооптор келип түштү. Акыркы жооп бизге ошо бир жума болду, Дубайдан келип түштү. Мындан сырткары бажы кызматынын дагы Кытай кызматкерине кылмыш иши козголгон эле. Азыркы күндө ал багытта да териштирүүлөр жүрүп, айыптарын өндүрүү иштери колго алынган. 15 жаксы ар түрдүү акча, кээ бири 5 миллион төлөгөнү бар, 20 миллион төлөгөнү бар, 50 миллион төлөгөнү бар. Ошолордун күнөөлөрүнүн такталганына деңгээлинде акча төлөп чыгышты.